Мына туугандар элдик салым фондунун жетекчиси Кубаныч Кантөрөй аба менен муктаж бир үйгө келдик. Мындай эски үй экен. Мына жашаган бөлмөсүн көрсөтүп коелу. Эми мындай сыртынан бир нерселерди чаптап мындай ремонт кылмыш болгонсуйт, бирок жаракка кетиптир. Жаракка кетип көгөрүп калган үй экен. Бир бөлмө. Мына ушул жерде ушул агабыздын үйүнө келдик. Ийгилик деген жигит да. Кубаныч аба. Аты ийгиликтүү болгон экен, ийгилик. Ийгилик деген баягы турмушта нерсе болот экен да. Бул тиги биздин знаменитий акыныбыз кайсы абабыз эле? Байдылар Сарногоев менен чайлашканда экен. Хакен Алмазбек менен чайлаштыр. Искусствонун чыгармачыл адамдар кээде ушинтип тагдыр да, кыскасы. Жакшы эле элине кызмат кылган экен. Рамазандын биринчи эмелерин чыгарып жүргөн экен. Биринчи чыгарган мен болдум. Мындай чыгармачылык иш экенин мен да байкагам. Анткени мен мына бир күн өзүм тирүү көрүп атам. Биздин ушу элдик салым дегенди абдан морально колдоп, сүйүнүп жүргөн. Ушул акыбалын көрүп, мен да жүрөгүм сезип өткөндө кичине жардам бергенмин. Азыр дагы ушу бир көрүп келели акыбалын деп келдик. Бул кишиге кичине жардам керек экен. Ушуга жардам берели. Эмне болгон киши? Мен айтам, өзүмдү жакшылап тааныштырып кетейин. Курулушу ийгилик, күлүп жүрсүн бул жигит. Жашында сүйүп көп кызды, жүрөгү кеткен тилинет деп, акырын кичине жүрөктөн давлениядан инсульт менен ооруп калган. Анан Кубаныч байкеге мен мисалы үчүн бул подкалимдик жагаланганды эмес, өтө рахматымды айтам. Илгери мен тааныган экен. Көрүп жүрүп анан эмне болуп калдың деп, ушинтип кичине акча жөнөтүп неме кылган, жардам кылган. Азыр мен чакырдым. Кубаныч байке келип көрүп кеттиңиз, акыбалды көрүңүз деп. Көрүп ушу баарына тең сүйүнөм да, ушу мен биринчи сүйүнгөнүм ушу көрүп койгондон эле сүйүнөм. Көрүп койгондон сүйүнөм. Анан кыргыз элинде баягы Кубаныч байке да көбүн алып калды. Көңүлү бар адамдар, жардам күлүп жайнап турган адамдар жардам берет. Жардам берет. Кыргыз элим, кыргыздар жок болбосун, кыргыздар бар болсун. Бар бол кыргызым. Бактылуу болгула. Улуу Ороз айы баарыбызга тең бакыт алып келсин. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып койсоңуз, эмне болуп инсульт болуп калдыңыз? Азыр акыбалыңыз кандай? Каяктан бир каражат аласызбы? Азыр мындай болгондо мен инвалидность деп пенсия чектелген, анча-мынча. Ал пенсияга кошулбайт да экен мага. Анткени башың чоң депчи. Чоң баштарга кошулуш кыйын экен. Анан ошентип деп көңүл үчүн ар жак бир жактан Кубаныч байкеге окшогон адамдар келип калат. Тигиндей мындай болуп калат. Ошолордун демеси менен жашап атам. Өзүм ошол эптеп кылдырап иштейин десем иш жок, иштей албайм. Жүрөм. Алладан тиленип, Аллага көз түстөр берип калат, жардам келип калат. Ошол. Дагы бардыр, алдыда дагы бар деп эле ойлойм. Үмүт түспөйм. Эч качан үмүт менен жашаш керек. Ооба. Бака кааласа мен ойлойм, жакшы кишилер көп, сенин ийгиликтериңе учурунда пайдаланган, уккан, сүйүнгөн сенин да колдошчуларың болсо керек. Мына бизди көрүп турат азыр. Мына жакында эле мына аталардын күнү болду. Ооба. Мен өзүм 68дем, чоң атам, бирок мен атам эмес дедим. Аталардын күнүндө бекер белгиленген жок. Аталар ушундай иштерди алдыда болсун деп. Аталар жакшы болсун деп. Мен ошол атама дуа кылып коебуз. Арбагы ыраазы болсун. Атама кылган кызматын өзүм лично мына атам үчүн эме кылып коесам, макулбу? Мен ойлойм, сизге дагы эл журтубуз албетте жардам берет. Сиз да искусствого кичине кызмат кылган экенсиз. Балдар угуп атышат, көрүп атышат, бакалса сөз жардам берет. Элге, кыргыз элге, омин. Жүргөн жериңер болсун, чөнтөгүңөр толо пул болсун. Кайгы апа жок болсун да, карды элдин ток болсун. Кааларым баарыңа бакыт талай болсун, жарык манай болсун. Узун өмүр болсун. Эми жылкы суукка, үйүңөргө жакканга 5 тонна көмүр болсун. Балдарыңарга Жамбулатанын жашын берсин. Акаевдин башын берсин, кашын берсин. Маңдайыңда сайрап какшап аткан ийгилик чоң баштын башын берсин. Топташ кылып топулдап ойногонда кожомкулатаң ташын берсин. Жүзүңөрдөн күлкү кетпесин да, тоокканаңардан күлкү кетпесин. Улуу Ороз айы жакшылык алып келген айлардан болсун. Элибизге жерибизде тынччылык болсун. Асманыбыз ачык болсун. Амин. Аллах.